Salam. 2 yanvar 2026-yıl. Ertemek saat 6:30. Amonda olpat. Kanca az pauza basıp turayın. Mına sen gör, men gör. Var buyaktan. Taң atkanча 1 kilogramdan ашып чечип салышат. Лавстралар турдук. Уясына чейин отуруп ишет. Буларды тазалап коеюн. Айгыр менеп түшөбүз. Адинөдөн экизи. Ачу айран ичебиз. Ачу айран ичебиз. Агайын ачу айран ичебиz. Ачы кефир ичебиz. Мен эрктеменки жумушум ушул. Жем бермей. Суу бермей, тазаламай. Жумуртка карба, о мына отурат. Таң атпай көрдүңөрбү? Молодцы. Ушинтип кожоюнуңар жыргатып турсаңар. Опля. Ошол бүгүнкү видеонун темасы тооктор кытышканда. Олар аз кышып эле жуунуп атат. Анан бит дегенде эмне кылуу керек? Нурсултан Нусулбов туура эле айттым го дейм. Аттуу көрүүчү суроо калтырыптыр, ушу тоокторум биттеп калды. Кышында жуунткандан коркуп атам дейт. Биринчиден Нурсултан мындай тоокканада гигиена, тазалык. Экинчиден сөзсүз мындай легенде болобу, таштекте болобу. Же мондай бир бурчка мындайынан бир жыгач коёбу эле го. Bir 2-3 тоок баткыдай кылып, мындай кум топурак. Анан отундун гүлү колдон келсе. Ал жок болсо кармовой сера дейт. Ошондон 100 грамм кошуп койсоң 10 килограммга. Бул жол менен бир чаккага да, бир чаккага чоң бир чаккага 100 грамм кошуп койсоң, ал деле кымбат эмес, кармовой сера арзан эле. 100 грамм да. Кошуп койсоң болот. Берки көмүр сөмүрткө жарабайт гүлү. Алардын составы такыр башка болот экен, буларга зыян дейт кайра. Ошол буларда майланышып тердеп турат, ошону алдын алып жуунуп турганда бит-ситтер келбейт да. Эгер биттеп калгандан кийин бит пайда болуп калса, көрдүңбү моюндарына, желкесине, өзүнүн тумшугу менен жетпегидей жерге атайын тамчылар, чачмалар сатат. Чоң упаковкалар эми кымбат. Жана кичинекейлер болот мындай. Тюбиктерде же пакетиктерде өзүнчө. Ветеринарныйга барсаң, ветклиника магазиндерге ортолордо сатат. Жана жуунткандан коркуп атсаңчы. Мас кышында чындап эле ооруп калат, кургак болбогондон, жылуу болбогондон кийин ошондой сатат. Ит, мышыктар деле. Булардыкы эми бүт эле окшош эле да. Баарын элечи баягы айыл чарба, үй жаныбарларыныкы. Мына мисалы үчүн менде мондай бар, карасаң. У, ечки, чочко, тоок, көбүчкөн, коён, мышык, ит, балыкка чейин даже. Бирок дозировкасы ар кандай да, ар кимдикичи. Бул кытайча эми, аны которуп алып неметем да. Колдоном. Ошол ар кимдин көлөмүнө жараша да. Ошо ит, мышыктыкы деле жарайт. Сурасаң, эмне баягыда жүргөн барс беле ушундай, моюнуна эле сүйкөп коесуң. Ит мышыктарды баккандар бар го үйүндө. Аларда ошо генеден кутулуш үчүн аларга атайын ашайник эле болот. Моюнуна тагып коюшат. Ошол жоготот да, ит неме жолотпойт да. Анан акиң болсо ак эле дубалдарда. Сеники мисалы дубал болсо, жанагы азыр порошок көрсөтпөдүм, ушундай пакетиктер болот. Бул чоң, мындан да кичинекейлери бар азыр. Чоң деле эмес. Мен алаканым эле атат да, мындан да кичинекейлери болот. Аябай көп немеге жетет. Канчага экен азыр? Аябай эле көпкө жетет бул.
ушул сыяктуулар бар. Бир сыранан обработка кылып чыгасың. Отурган жерлерде бурчтарга, уялардын ичтерин атайын ошондой бар. Чачып чыгасың. Мындай колдон келсе мындай эгер саман неме болсо тазалап сал, бир сыра тазалап эле жаңычышта. Ошол эми. Эң оңой ошол биринчиден. Мондай ванночка кой. Леген таш деген болобу. Же мындай бир бурчка жасайсыңбы, мындай кылып туруп, мындай жыгачтан эле мындай кой. Мындай кылып турупчу. Бир 2 карыш кылып тур эле, 2,5 карыш кылып. Ошол жака ток жана кум менен топуракты аралашмасын, кургак. Анан гүл, отундун гүлү. Ал болбосо кормовой сера бир чакага, чоң чакага 100 грамм. Мындай бир бурчка эле чачып кой. Дегизде өздөрү келип жуунуп коюп турат алар. Өздөрүнө керек маалында. Анан обработка кылып, жана порошоктон алсаң бир 50 сом 100 сом болуш керек ада эле. Кымбат эмес. Ветеринарныйда деле товар өтсүн дейт, аналар кичинекей упаковкалардан болот. Уяларын бир сыра неме чачкыч менен эле жанагындай бар го. Чачкыч кичинекей эле. Ошолорго эле кичине аралаштырып алып эле чачып бир 5 литрге аралаштыр да, анан кичине улам куюп алып чачып бир сыра бүт тооканаңда. Чачып чык уя бурчтарга чейин. Анан акыр мындай идиш аяктан суу ичкен бир сыра жуу аларды дагы таза ошо дезинфектантың менен. Такыл болбосо дагы неме бар? Андай дезинфектантың болсо жанагы белизна бар го, белизна. Ошондон кошсоң сууга. Алда неме бар да, хлор. Анын деле дозировкасын азыраак кыл, бир чоң чакага бир крышка кылып тур эле. Ошо менен чачып чык. Үйүңдө ой белизна болсо көп эмес, эми кичине өзүндө эле чоң 10 литрге кичинекей эле өзүнүн крышкасына куюп тур эле. Крышкасын толтуруп турчу, мындай крышкасы бар го, ошондон эле бир чакага, чоң чакага сууга аралаштырып туруп, ошо менен эле чачып чыксаң болот. Ада немеде? Тооканага чач, тоокторго чачпа. А тооктордо болсо ошо жеңил немеси. Ошо ит мышыктардыкы ошол. Айыл чарба жаныбарларына болот кененен кетирген. Мойнуна эле сүйкөп коесуң. Өзүнүн тумшугу менен жалап албагыдай болсун да. Болду ошол эле. Берки дарылар бар. Тамагына, суусуна кошкончу. Ал болсо эми аны бир жумадан ашык этин, жумурткасын жегенге болбойт да, эми анын зыяны бар дейт. Ошол. Мен да барып тамак ашым ичип алып жумушка жөнөйүн. Эгер түшүнбөй калсаң дагы жаз, эми болгон түшүнгөндөй деле айттым го дейм. Ошол эми дагы бир кайталап коеюн анда. Мондай ванночка. Атайын спрей же тамчы мойундарына мына желкелерине сүйкөгөнгө. Обработка кыл, отурган жерлерин, уяларын, тоокананын ичин. Бир сыра немелерин алмаштыр. Саман памандарын. Идиш аягын тазала. Ошол дарылар болсо жанагындай ветеринарга барсаң ада эле кичинекейлер болот, аз эле дозалар, аз тоокторго. Ошол көрүшкөнчө анда кийинки видеодон аман болгула.